басып алабыз десе басып алмак. Эч ак элечи. Бул геосаясий оюндар болгон да. Борбор Азия чоң мамлекеттер үчүн эмне үчүн керек бул чөлкө? Назарбаев менен Каримовдун ортосундагы жеке мамилелер буга таасир берди деп айтып атышат да. Кытайга киргенге дагы чыкканга дагы өзүнчө Кыргызстан дарбаза болуш керек да. Кытай азыр бүгүнкү күндө карап турат да биздин сунуштарыбызды. Ушул визасыз режим киргизгенге. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүндө жетектеп жүрдүңүз. Кредиттер менен, карыздар менен басып туруп эле ловушка кылышат деген сөздөр болгон. Биздин саясатка Россия кийлигишет. Мындай мүмкүнчүлүктү биз пайдаланыш керекпиз. Борбор Азия мамлекеттери. Кытай менен кошуна болуп калган үчүн сүйүнсөк болобу же ал коркунучтуу турабы? Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз тышкы саясат, эл аралык мамилелер тууралуу кеп кылайын деп турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга конокко дипломат, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Данияр Сыдыков келген. Саламатсызбы, Данияр мырза? Саламатчылык. Силердин өзүңүздөрдүн студияга чакырып, ушул тышкы саясат боюнча ой пикириңизди бир айтып бөлүшүп бересиз деген үчүн мен аябай ыраазымын. Чындыгында бүгүнкү күнү Кыргызстандын тышкы саясаты өтө активдүү, анан кийин жогорку деңгээлде келип жатат деп айтсам жаңылышмаймын. Жакында болгон Тажикстанда өткөн 3 өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан президенттеринин саммити жөнүндө кеп кылсак, ошол күнү 3 өлкөнүн чек араларынын кесилишкен чекти жөнүндө келишимге жана ошондой эле түбөлүк достук жөнүндө Кожоет декларациясына кол коюшту. Бул кадамдар Борбор Азиядагы буга чейин араздашып жүргөн мамлекеттердин чек араларын бекемдеп, анан ушундай ынтымакка келишип, бир дарак сыяктуу биригип жаткан аракеттерине кандай баа бересиз? Бул эл аралык аренада кандай таасир этет? Бул жөн эле мындай саясий деңгээлдеги жакшы иш-чара гана эмес. Бул айтканда дагы эки тараптуу мамилелерге да чоң салым кошо турган гана иш-чара эмес. Сөзсүз, мен жогору айтып кеткендей эле, бул бүтүн регион боюнча Борбор Азияга өтө жакшы, өтө керектүү, өтө актуалдуу иш-чара өттү да. Себеп бунун жыйынтыктарыны биз карасак, бул өзүнчө Борбор Азияга туруктуулукчулукка, коопсуздукка, региондун коопсуздугуна, анан ушул соода экономикалык шарттарга, инвестицияларга дагы чоң салым кошту деп айтсам туура болот да. Өзүңүздөр билесиздер, мына Тажикстан менен чек ара маселе чечилип туруп, ратификациялоо грамоталарга эки президенттер кол койду. Андан дагы тышкары энергетика боюнча дагы, суу маселелери боюнча дагы, жол маселелери боюнча дагы ошол эле деңгээлде эки президенттер кол койгон документтерге биз баардыгыбыз күбө деле болдук деле карадык да. Бул мындай эки мамлекеттин ортосунда жакшы мындай мамилелерге, боордош мамилелерге жакшы шарттар түзүлөт да. Бул ар дайым чек аранын ачык болуп турганы, эки өлкөнүн бири-бири менен, үч өлкө бири менен ар дайым карым катнашта болуп турганы, бул бүт тараптан жакшы. Сөзсүз, албетте. Эми өзүңүздөр билесиздер, мына 5 мамлекет Борбор Азияда да. Бунун форматы өзү мындай акыркы 2 жылдын ичинде эле гана бүт дүйнөгө кызыктуу болуп кетти да. Өзүбүз баардыгыбызга ошол көрүп турабыз да, мындай формат Борбор Азия 5 мамлекет плюс 1 мамлекет деген форматта. Мына бир аз алдыга айтып кетейин, эртеңки күндөн баштап туруп Самарканд шаарында Европа биримдик менен дагы Борбор Азиянын биринчи саммити өтүп. Ошондой саммиттердин өзү акыйкат үчүн айтып коюш керек, 2001-жылы биринчи демирге болуп туруп көтөргөн бул Япония мамлекет болгон. Борбор Азия плюс Япония деген мамлекет, анан Америка деп бири-бири менен 2004-жылы Түштүк Корея колдоп туруп ошол эле форматты түзгөн да. Мына карабайсызбы, 2001-жыл, 2004-жыл, анан кийин 2023 же 22-жыл деп карасак, 20 жылдан кийин бүт дүйнө түшүнүп баштады да. Борбор Азиядагы мамлекеттер жалгыз гана эки тараптуу мамиледе
карабай бизди бүтүн регион катары 5 мамлекетти карап башташты да. Анан ошол эле сиз айтып кетпедиңизби, Кытай Борбор Азия, Россия Борбор Азия, Индия Борбор Азия, Америка Борбор Азия. Мына мен айтып кеттим, Европалык биримдик Борбор Азия деген форматтагы өтө активдүү азыр аянттар болуп туруп, ушундай көп тараптуу кызматташтыкты күчөтө турган дагы шарттар түзүлүп атат да. Бунун ушул кечеги 3 президенттин Кожент шаарындагы учурашуусу, сүйлөшүүлөрү, жыйынтыктары, чек ара маселе мына акыркы 2-3 жылда Кыргызстан Өзбекстан менен чечилгени, Тажикстан менен чечилгени, бул бардыгы ошол мен айтып кеткендей Борбор Азиянын туруктуучулукка, анан кийин бүтүндүккө салым кошо турган чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чара да. Стабилдүү экенин, Ошого ишеним берет экен да. сөзсүз ошого мына Европа биримдиктин жана Борбор Азиянын эртеңки саммитине дагы башкача кабыл ала турган шарттар дагы түзүлүп калды да. Бул чыныгы бирдиктүү бир регион болуп эсептелип калды деп туруп, мына кечеги иш-чарадан кийин кабыл алынат да, эл аралык деңгээлде. Биз бардыгыбыз мына күбө болдук. Кандай деңгээлде дагы биздин президентибиздин атына куттуктоолор гана келбеди. Бүт эл аралык лидерлер, дүйнөлүк эл аралык уюмдар, дүйнөлүк лидерлер, президенттер бардыгы биздин президентибизди куттуктап, ушул чек ара маселе боюнча делимитациялоо маселелер бүттү деп туруп бизди куттуктады да. Бул аябай мындай эл аралык деңгээлдеги кабыл алуу болот да. Анан эми баары бир ар өлкө өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт эмеспи? Анан кийин Сөзсүз. эл аралык аренада ошол күчтүү деген державалар, Япония, Америкалар деле Борбор Азия менен көбүрөөк эсептешип, Борбор Азияга тынбай келишип, Борбор Азияны мындай өз жагына тарткысы келип ошентишет да. Бул Борбор Азия чоң мамлекеттер үчүн эмне үчүн керек болчу өлкө? Билесиздер, мына эгер мына географияга караганда эле мындай карасаңыздар, биздин Борбор Азия өзүнүн аты менен эле айтып атат да, Борбордо турат да биздин регионубузчу. Евразиядагы Борбордо турат. Бардыгын карагандачы. Мына кече эле Афганистан мамлекеттин бардыгы эле чочунуп турган мезгил болчу эле да. Бүгүнкү күнү мына талиптер өзүнүн күчүнө келтирип, бүгүнкү күнү мына жетектеп турушат да өзүнүн мамлекетин. Анан таануу деген аябай мындай оор процесс менен башталган эле, бирок азыркы караганда деңгээлде караганда биринчи Кытай мамлекет кабыл алган. Анан кийин араб мамлекеттер да кабыл алынган да. Анан кийин керек болсо ошол эле биздин өнөктөшүбүз, союздашыбыз Россия менен Казакстандар дагы талиптерди да террористтик тизмеден дагы чыгарып коюшкан. Анан Кыргызстан дагы ошол эле тизмеден талиптерди чыгарып койгон да. Бул эмне деген? Бул деген бүгүнкү заманбап мезгилдин талаптары. Эгерде талиптер дүйнөлүк деңгээлде, эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен иштешебиз, кызматташтыгыбызды күчөтөбүз, инвестицияларга шарт түзүп беребиз, эки тараптуу мамилелерди да бекемдейбиз деген ниеттерди билдирсе, эл аралык коом деле ошондой эле ниеттерди колдойт да. Ошого биз бүгүнкү күнү өзүбүз бардыгына күбө болуп турабыз. Канчалык бир эле Америка канча миллиард доллар бир жылдын ичинде былтыр инвестиция Афганистанга берген да. Ошого Борбор Азия региону өтө мындай стратегиялык жагынан дагы өтө мындай маанилүү регион да. Анан биздин 5 мамлекетибиздин орду дагы, ролу дагы аябай күчтүү болуп атат будачы. Себеп эгерде биздин мамлекеттер менен эл аралык коом, ар бир мамлекет өзү мындай бирдикте иштесе, өзүн баягы салымы кошсо, анан кийин ролу дагы, орду дагы биз менен жакыныраак болот деген ниеттерин билдиришет да. Ошо маанилүүлүгү эмнеде? Мисалы үчүн соода жагынан кызыкчылык барбы же бир жагынан Россия менен Кытайдын ортосунда турган үчүнбү? Айтып атпаймынбы? Ооба, туура. Айтып атпаймынбы? Бир жагынан биз Кытай менен коншулаш мамлекетпиз да. Кыргызстан бир чек арасы бар Кытай менен.
Бул мен өзү биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы, артыкчылыгыбыз дагы, мындай шартыбыз дагы ошол Кытай менен бир чегаранын болгонубузга деп эсептеймин да. Себеп Кытайга киргенге дагы, чыкканга дагы өзүнчө Кыргызстан дарбаза болуш керек да. Анан кийин ошол мындай карагандан кийин Россия мамлекет дагы биз Борбор Азия региону менен чектешкен да. Мындай караганда анда ошол эле күнү баса белгилеп кетейин, Касса Минге дагы өзүнчө бир кол коюлуп туруп ишке кирди деген эки президент, биздин президент менен Тажикстан президентинин ортосунда ооба алар кол коюшпады беле. Касса Мин деген долбоор өтө маанилүү, керектүү долбоор да. Биз үчүн бул чын энергетика тарабынан бизге аябай мындай тарыхый күндөрдөн бири болду деп эсептеймин да. Аны энергетика министри да өзүнчө белгилеп кеткен да. Себеп мурдагы чын эле биздин энергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз жалаң гана мурдагы Совет мезгилдеги Казакстан менен Өзбекстан менен болуп турса, мындан ушул күндөн баштап туруп бизге мүмкүнчүлүктөр ушу Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан тарапка энергетикалык кызматташтыкка дагы шарт түзүлүп атат да. Ошого Борбордук Азиянын ортодо турган мамлекеттер, мындай Евразияда материкте турган мамлекеттер абдан кызыктуу баардыгына элечи. Кимиси канчалык күчтүү кызматташтыкты түзсө, ошончалык өзүнүн дагы мындай таасирини, анан кийин мүмкүнчүлүктөрүн жүргүзгөнгө, саясатын жүргүзгөнгө дагы аракеттенишет да. Бул аябай мындай биз үчүн приоритеттүү, анан кийин аябай мындай кандай деп айтайын, бир артыкчылыктардын бири да. Себеп мындай мүмкүнчүлүктү биз пайдаланыш керекпиз, Борбор Азия мамлекеттеричи. Демек биз азыр Кыргызстан же Өзбекстан менен бир маселеде араздашып, же Тажикстан менен бир маселеде араздашып, өз казаныбызда мындай кайнап отура бербей, масштабтуу өнүгөбүз, дүйнөлүк деңгээлге чыгабыз десек, үч өлкө биригип алып туруп, анан бир аркы кадамдар секирип жасаганга чоң аракеттер ооба, туура. Үч өлкөлөр гана эмес, эми биздеги Казакстандагы, анан Түркмөнстандагы эми баягы нейтралитет статусун кабыл алган менен алар деле бир региондогу мамлекет да. Ошого кызматташтыкка дагы өзүнүн салымыбызды кошобуз деген ниеттерин билдирип атышат да. Мына 2000 жаңылышпасам 2016 жылы март айында ошол Борбор Азия лидерлеринин биринчи отуруму болгон, консультативдик кеңешмеси. Анын демилгесин өз убагында Өзбекстандын экинчи президенти Мирзиёев Шавкат Миромонович көтөргөн эле да. Ал убактагы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев ал демилгени колдоп туруп, Астана шаарында өтсүн деп туруп сунуштаган. Ошондо Астана шаарында биринчи отурум болду. Бул кеңешме катары гана өткөн да. Мен өзүм ошол кеңешмеге дагы катышып туруп, биздин президентибиз менен барып, күбө болдум дагы, документтерин даярдап турганмын да. Бирок ошондо мен түшүнгөнмүн да, 5 президенттердин саясий руху дагы, ниеттери дагы аябай күчтүү болуп чыкты да. Эми Борбор Азия биригиш үчүн кандай гана демилгелер эгерде тарыхка карасак көтөрүлбөгөн эмес да. Көтөрүлгөн ушу ооба, өзүнчө Борбор Азия союзу токтоп калган. Ооба, анан кийин бир Борбор Азия кызматташтык деген ар кандай форматтар болгон да. Буну эгерде мындай тарыхчылар, анан серепчилер карап көрүшсө, сөзсүз Назарбаев менен Каримовдун ортосундагы жеке мамилелер буга таасир берди деп айтып атышат да. Себеп ар бирөөсү мен лидер болом деген ниеттерин билдиришкен да. Ошол дагы бир аябай неме болгон да. Анан кийин ар кандай форматтагы ошол ОДКБнын алкагында, анан кийин биз Евразеске кирбедик беле, баягы биринчи Евразес, бүгүнкү ЕАЭС эмес, мурдагы Евразеске кирген менен ошол жактан баштап туруп көз караштардагы пошлина, ар кандай салыктар же башка кызматташтык талаптардан бир талаптар дагы өзүнчө болгон үчүн мындай Борбор Азиянын кызматташтыгына мындай начарраак таасирлер тийип туруп мүмкүнчүлүктөр болбоду да бириккенге. Анан акыры убакыт дагы, мезгил дагы, заман дагы, геосаясий ал-акыбал дагы өзүнүн баягы талаптарын коюп туруп ушундай шарттарга алып келдирген да. Акыры биригиш керекпиз. Акыры бирикпесек,
бири-бирибиз баягы өзү кыргыз макалдары, эл макалдары бар го. Эгерде мындай биригип турсаң, сени эч ким каршы жей албайт дегендейчи. Бөлүнгөндү бөрү жейт. Бөлүнгөндү бөрү жейт деген принциптерди Ушул алып туруп эми ошондой бириккен да. азыр чын эле бизде ушул мезгилдин талабы менен ушундай болду, убактысы келип жетти деп атпайсызбы? Бул азыркы аракеттер дагы мына 3 мамлекеттин эми чек ара бекитилгенден кийин ошо чекти аныктап, анан түбөлүк достук жөнүндө декларация кабыл алынган. Эми буга чейин да Казакстан, башка коңшу өлкөлөр менен коңшулаш жана түбөлүк достук деген декларациялар кабыл алынып келген да. Ооба. Анан бул дагы ошондой кагаздардын бири болуп калбайбы? Жок. Азыркынын деңгээли кандай мурункуларга? Жок. Бул билесиздер, бул жөн эле кагаздар гана эмес да, бул тарыхый мындай укуктук негиздерди мындай түзө турган эң негизги эки тараптуу келишимдер да. Мына мисалы үчүн Өзбекстан менен чейинкилерди салыштырып карай турган болсок, ал өзүнүн максатына, өзүнүн кагаздардай нерселер жок, жеткен. анча-мынчасы болбой Өз убагында жеткен дагы, анан кийин өзүнчө эки тараптуу мамилелерге мындай өзүнчө бир мындай туруктуу бир планка болуп бергендей эле туруп берген да ушул келишимдер. Мен айтып атам, мына Өзбекстан менен 96-жылы, 1996-жылы биринчи мамлекет катары ошол түбөлүк достукка келишимге кол коюлган. Бул мурдагы совет мамлекеттерге, ошол эле КМШ мамлекеттерде биринчи жолу тарыхта болгон иш-чара болчу. Өзбекстан менен биз ушундай келишимге кол койгонбуз да. Анан кийин башка мамлекеттер ушул үлгү катары алып туруп бири-бири менен ушундай келишимдерди кое башташкан да. Мына өзүңүздөр карабайсыздарбы, ошондо кол коюлганда эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык өтө жогорку деңгээлде болгон. 96-жылдардачы. Биз баардыгыбыздын эсибизде бар 90-жылдагы окуялар Ош шаарындагы. Ошолор кайталанбасын деп туруп кандай чоң аракеттер кылынган. Ошондо деле Ислам Абдыганич президенттин Өзбекстандын, суверендик Өзбекстандын биринчи президент катары Бишкек шаарына эмес, биринчи расмий сапарында Ош шаарына келген. Бул демирге Кыргызстандан болгон. Ошондо Ош шаарына келип туруп, биринчи расмий иш сапарыны өткөрүп, ошондон кийин ошол түбөлүк достукка келишимдер коюлгандан кийин, анан кийин биз Курманжан Датканын 180 жылдыгын өткөрүп, анан кийин Алишер Навайын 220 жылдык, жаңылышпасам 220 жылдыктарды өткөрүп, ушундай бир жакшы жогорку деңгээлдеги эки тараптуу мамиле оңоло башталган да. Анын өз убагында башкача шарттар болуп туруп, президенттин ортосунда мамилелер дагы өзүнчө салымдары кошкон, мындай сууктап кеткенинден анан биз баардыгыбыз билебиз, 2016-жылы Шанхай кызматташтык уюм кезектеги отуруму Ташкентте өткөн. Ошол убактагы биздин президентибиз барып катышып, анан кийин ошондон баштап туруп биздин кийинки президент иш сапарлары менен барып кызматташтык. Мына акыйкат үчүн айтып коюш керек, Өзбекстандын экинчи президент Мирзиёев келгенден кийин оңоло баштады. Жалаң гана эки тараптуу мамилелерин гана эмес, Борбор Азияда ушул мамилелер башка шарттар дагы түзүлүп, мүмкүнчүлүктөр дагы пайда болуп. Сиз Өзбекстанда дагы элчи болуп иштегенсиз. Бул ушул учурларга туш келдиби? Жана Өзбекстанда бийлик алмашкан учурлар болду да сиз иштеп аткан учурда. Мен өзүмдү аябай мындай бактылуу дипломат катары деп эсептесем туура эле болот. Себеп биринчиден мен Раматылык атам элчи болуп туруп иштеген эле өз убагында Кыргызстандын Өзбекстандагы элчи болуп туруп, анан кийин 17 жылдан кийин ашып туруп мени дайындашкан ошол жака. Анан Каримовдун заманында элчи болуп туруп барганмын. Ислам Абдыганич менен биргеликте ошол эки тараптуу мамилелерге, кызматташтыкка аракеттерди жасап жүргөнбүз. Анан акыркы сапарга узаткандан кийин Мирзиёевдин келгенинде дагы мен күбө болдум. Ошол иш-чараларга дагы катышып, шайлоолорго дагы көрүп, байкоочу катары. Анан ошого мен өз убагындагы Өзбекстандын тарыхында эки этаптуу тармакка мен күбө болуп калганмын да.
ошол Каримовдун заманындагы анан Мирзиёевдин келиши менен Мирзиёевдин жаңы реформаларына жасап атканына дагы бардыгына күбө болуп калганына аябай кубанычтамын да. Ошого мен ойлоймун, бул Өзбекстандын жаңы тарыхы, жаңы баракчалары ачылган Мирзиёевдин келгенине. Ошол кийин Мирзиёев келгенден кийин кыргыз-өзбек чек аралары ачылбадыбы? Ооба. Аракеттер ошол учурду айтып берсеңиз, кантип ачылды, кандай сүйлөшүүлөр жүрдү? Анан мындай эмненин негизинде жабылып калган эле, ошо жабуу учурунда Каримов менен сүйлөшүүлөр кандай болуп, анан натыйжа бербей атканбы? Билесиздер, мына тилекке каршы 2010-жылдагы окуялар, аларда өзүнчө мындай салымы кошкондо мындай жабылып калганыңачы. Анан коопсуздук маселелери дагы, анан Анжиранда дагы өзүнчө окуялар болбоду беле. Ошолор дагы өзүнчө салымдары кошкон, алыстап кеткенгечи. Анан ошодон бери мындай эки президенттин ортосундагы жеке мамилелер деле өзүнчө салымы кошкон учурунда болуп атат. Анан ошого мен ойлоймун, ошол Мирзиёев өзү сырттан келбеген адам да. Ал өзү 13 жылдан ашып өкмөт башчы болуп иштеген да, Ислам Абдыганиевдин заманында. Ошонун баардыгын өзү көрүп, өзү билип, түшүнүп, анан кийин эң негизгиси ал кишинин түшүнүгү мындай эки боордош мамлекеттин ортосунда чатактар болбош керек, көйгөй маселелер чечилиш керек деген саясий рухунун, саясий көз карашын көрсөткөн да. Чыныгы мамилелерди оңдойбуз деген аракеттерди мындай сөздөө гана эмес, андай кыймыл менен дагы көрсөткөн. Ошого эки тараптуу сүйлөшүүлөр чек ара маселе боюнча алдыга жылган да. Ошондо биз мына эки этап менен бүткөн. Биринчиси, жаңылышпасам, 2018-жылы, 2019-жылы биринчи келишимге кол коюлган. Анан кийинкиси биз баарыбыз күбөбүз. Акыркысы кол коюлгандан кийин толугу менен чек ара маселе бүткөн да. Мына өзүбүз карап турабыз. Мына болгону эле 5-6 жылдын ичинде чек ара маселе чечилген. Ушул Борбор Азия өлкөлөрү дагы жанагы Европадагы Шенген виза сыяктуу биз дагы регионго жүрө турган бир виза киргизели деген демилгелер көтөрүлүп айтылып жатат. Бул канчалык жакшы? Коопсуздук жагынан алганда ал жак ойлондурбайбы? Киргизип койсок мындан кандай болуп калат? Жок. Эч кандай коопсуздук жагынан ойлобош керек, себеби бул аябай керектүү нерсе. Бул демилге биздин президентибиздин демилгеси, Садыр Нуркуловичтуку. Ал өзү кечээ ошол Кожоен шаарында айткан. Ошону Шенген визага окшоштуруп, Борбор Азиядагы жок деген 3 мамлекетке өзүнчө бир мындай бирдиктүү виза ачалы деген ниетин билдирген да. Бул эң жакшы демилге. Бул бизге туристтик жагынан дагы, социал экономикалык жагынан дагы аябай жакшы шарт түзүп бере турган демилге. Себеп бир виза алып туруп, чет мамлекеттеги туристтер бизге келип туруп, тарыхый, тоолуу, жаратылыш, өзүнчө мындай заманбап объекттерди көрүп кыдыра турган шарттар болуп калат да. Андан дагы башкасы мен айтат элем, мындай бирдиктүү пакет дагы түзүлсө ошолорго. Ошол бир визаны алып туруп, биздин туристтик компаниялар Тажикстан менен Өзбекстандын туристтик компаниялары менен кызматташтык түзүп, келишимдерди түзүп, ошондой бир бирдиктүү пакеттерди дагы иштеп чыгып, анан кийин ошону мындай алдыга түртсө, ошондо туризмге дагы аябай жакшы шарт түзүлөт да. Чет өлкөдөн келген туристтер мисалы үчүн Кыргызстанды көрүп эле чектелип калбай, эми балким бат эле көрүп бүтүп калат. Биздики мисалы үчүн Ош, мындай Кыргызстан барып Оштон ары Өзбекстанга өтүп кетип, анан Өзбекстандын тарыхый жайларын, андан кийин Тажикстандын барып мөмө жемиштерин, андай кылган бир биздики Кыргызстанда жашыл экономикабыз күчтүү болуп келип атпайбы? Ошол дагы жакшы мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан жаратылыш, табият жагынан да кызыл китепке кирген жаныбарлар дагы, анан биздин берметибиз Үсү көл, же Сары Челек, же Сон көл,
тоолорубуз, альпинизм жагынан дагы кандай күчтүү мамлекет биз болдук. Анан баягындай трекинг деген бар, велосипедный туризм деген бар. Ошол жагынан Кыргызстан аябай күчтүү болуп кетти бүгүнкү күнүчү. Анан тарыхый жагынан алганда дагы мына муну Өзбекстан менен Тажикстанда өзүнчө баягы Самарканд, Бухара, ошол эле Кожан шаарында көрүшсө болот. Анан экологиялык таза мөмө-чөмөлөрдү гана биздин мамлекеттерде ооз тие турган мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күнүчү, мактансак деле болот. Ошол жагынан дагы туристтик жагынан алганда жакшы экен. Аябай Башка жакшы. жагынан алганда бизге терс таасирин тийгизип калбайбы? Терс таасирин тийгизбейт. Себеби ошондой кызматташтык үч мамлекеттин ортосунда бирдиктүү виза болсо, сөзсүз мындай кызматташтыктагы коопсуздук кызматтардагы, мындай укук коргоо кызматтардагы, анан кийин ошол эле туристтик компаниялар деле кызматташыдагы, анан тиешелүү мамлекеттик органдарда кызматташтыктагы өзүнчө түзүлөт дагы, анан кийин бирдиктүү бир база иштелип чыгат деген ишеничтемин. Бүгүнкү санариптик мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай жакшы да мындай. Ошого мен ойлоймун, бул жагынан эч кандай коркпош керек, алдыга жылыш керек, колдош керек мындайдычы. Анан башка жагынан дагы ошол эле биздин мамлекетибиздин арабызда дагы виза режимдер дагы бар да. Ошол виза режимдер дагы өз убагында коопсуздук маселе менен дагы кабыл алынган эле да. Бүгүнкү күнү ушундай иш-чараларды өткөрүп, боордош мамлекеттерибиз кызматташтыгыбыз күчөсүн, элибиз бири-бири менен мындай тыгыз болсун, мурдагы жерибиз бир, элибиз бир, тилибиз бир, диңибиз бир, мазарыбыз бир, базарыбыз бир деп жүрүп атпайбызбы? Логикага таянсак, ошол виза режим боюнча деле азыркы күнү бир маселени карап чыгыш керекпиз да. Эми мындай жок дегенде визасыз баягы бүгүнкү күнү 30 күн же 60 күн деген нерсени бир аз узарсак деле болот деген ниеттемин. Азыр кийинки суроого өтө турган болсок, биздин өлкө Кытай менен кошуна болуп калганы үчүн сүйүнсөк болобу же ал коркунучтуудурабы? Мен аябай оптимисттик бул жагынан караймын да. Мен жогору айтып кетпедим беле. Бул биздин артыкчылыгыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы. Кошуна мамлекет, канчалык кошуна мамлекет бай, кыйын, тың болсо, ушунчалык кошуна мамлекеттер деле жакшы болот да. Себеп мына бир алкак, бир жол деген демилгени өз убагында 13 жылы Кытай көтөрүлбөдүбү? Көтөргөндөн кийин Кыргызстан эң биринчи мамлекеттерден бири болгон. Ошол демилгени колдопчу. Ошол демилгенин алкагында кандай бизге Кыргызстанда пайда гана тийбейт? Миллион, 100 миллион, миллиард долларга жакын бизге чоң жакшы инфраструктурдук стратегиялык долбоорлор ишке ашты. Канча асфальттар ошол эле Бишкек шаарыбызда дагы жаңылатылган. Ошол эле бир алкак бир жолдун долбоорунун алкагында болгон иш-чара да. Өзүнчө бул аянттагы платформадагы экономикалык жагынан да, гуманитардык жагынан да, гуманитардык жагынан дагы Кытай тилди үйрөнөбүз деген биздин кыргыз жигиттер, кыздар кандай колдоону көрүшкөн. Кытайда үйрөнүп атышат бүгүнкү күнү. Бул эмне жаманбы? Бул кайра жакшы. Дүйнө боюнча Кытай азыр экономика жагынан биринчи орун алып турат деп айтсам жаңылышпайм. Америка эмес, Кытай бүгүнкү күнү. Бул мен айтпадым, бул эл аралык адистер, серепчилер айтып атат. Эгерде мындай караганда ошол эле ковидтен кийин экономикалык өсүү Кытайда гана болгон экен. Өздөрү мындай 4% өсөт деген, болбосо ковид Кытайда чыккан. 4% өсөт деген өздөрү максат коюшкан экен. Мына мисалы үчүн 23-жылдын жыйынтыктары менен 4,2%га өскөн. Азыр мына 24-жылдын жыйынтыктарына караганда 5%га чейин жакын деп атышат. Мындай экономикалык өсүү кайсы мамлекетте болуп атат?
Мен билбейм, Кытайда болуп атат. Ошончолук чоң өлкө менен биздин соода саттык бүт жагынан ал жак экономикасы жогору өлкө, анан кийин Кыргызстан ошол мүмкүнчүлүктү толук пайдалана албай атат деп ойлобойсузбу? Соода саттык жагынан Туура. анчалык биз Туура. мамилебиз болбой атат го. Туура. Себеп Кытай тарапта талаптар дагы өтө күчтүү да. Алар дагы өзүнүн баягы улуттук кызыкчылыктарын аябай катуу карашат да. Анан кийин бирок сүйлөшүүлөр болуп жатат. Анан кийин ошол биздин президентибиз өзүнүн мамлекеттик иш сапары менен барып келгенде 26-дан ашык эки тараптуу келишимдерге кол коюп келбедиби. Ошондо биздин мөмө-чөмөлөрүбүзгө айыл чарбанын мындай продукталарына экспортко дагы тиешелүү келишимдер кол коюлган. Мындай ачык айтканда биринчи күндөн баштап Кыргызстан өзү мындай эгемендүүлүү мамлекет катары болгондон баштап туруп Кытай менен эки тараптуу мамилелерге караганда Кытай жардам гана берип келген мамлекет. Эч качан мындай мен сага жардам бердим таразага салып туруп талап кылган мамлекет эмес. Мындай ак ниетинен эле мындай жардам бере турган эле мамлекет да. Эми Кытай кандай, Кыргызстан кандай? Эгерде мындай бир эле элибизди айтсак, бияк миллиардтан ашык, биз өз убагында 4 миллион эл болгонбуз. Мына Кудайга шүгүр азыр 2 эсе өстүк. 30 жылдан ашык. Ошол Кудайга шүгүр канчалык көп болсок ошончалык жакшы. Ошончалык экономикабыз дагы бекемдейт. Ошого мен айтканым Кытай менен ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Ошо эки тараптуу мамилебиз бүгүнкү күнү аябай жогорку деңгээлде болуп турат. Ошону мындай эч качан четке какпай кызматташтыгыбызды күчөтүш керекпиз да, пайдаланыш керекпиз да. Дипломат катары эми ар өлкөлөрдү көрүп байкап жүрөсүз. Анан ушул Кытайдын башка өлкөлөр менен болгон мамилелери тууралуу деле көрүп жүрсөңүз керек. Анан бизде ар дайым чочулоо болот эмеспи? Кытайдан көп карыз алсак же көп мамиле кылсак, кийин келип биздин жерлерибизди ээлеп алат, же бир кайсы бир кенибизди тартып алышы мүмкүн, же жөн эле карыз кылып туруп ошол бир жерибиздин бир бөлүгүн тартып алышы мүмкүн деген сыяктуу элде чочулоолор бар. Анан буга бир мисал, мына 2016-17 жылдары Ак Башыда да логистикалык борбор курабыз дегенде дагы ошо жергиликтүүлөр каршы болуп токтоп калган да Кытай менен чектешкен жерде. Анан бул ушундай жактан коркунуч барбы, жокпу? Булар коңшулар менен кандай мамиле кылат? Билесиздерби? Андай өзүнчө Кытайга каршы акциялар жылдан жылга же бир өзүнчө бир периодка келип эле турган нерселер болгон да. Ошондой бир өзүнчө бир Кытай ушунчалык кредиттерди берсе, Кыргызстанды карызга баткызса, ошондон кийин жер менен, тоо кен ресурстар менен же суу менен кайра талап кылат, басат, алып кетет деген саясат керек болсо бир атайын күчтөр менен иштелип чыккан эле иш-чаралар болчу. Анан кийин биздин карапайым элибиз дагы кээде ушундай чочуланган менен булар чын эле көп бизди басып алат деген өзүнчө бир мындай көз караш дагы түзүлүп калган да. Мен эми мамлекеттик кызматта 25 жыл иштеп келген адаммын. Эми Кудайга шүгүр жогорку кызматтарда дагы жүргөн адаммын. Булар эми жөнөкөй жалпак тил менен айтсак, басып алабыз десе басып алмак. Эчак элечи. Булар Кыргызстан биздин коңшу мамлекет катары чыныгы күчтүү, чыныгы мындай бизди колдой турган, чыныгы керектүү эл аралык деңгээлде өзүнүн орду бар мамлекет деген ниет кылып бизге жардам берген эле мамлекет чындыгындачы. Эми мындай тарыхка карасак Кытай эмнени басты? Баспады, өзүнөн бышык болуп эле келатат. Бүгүнкү күнү машина базарды карабайсыздарбы? Жалаң Кытай машинеси менен жүрөбүз. Бардыгыбыз эле. Экономикалык жактан унчукпай отуруп эле Ооба. көз каранды кылат. Анан кийин пайдаланган ошол эле
күндөлүк оокатты кылып аткан нерселер ал Кытайда чыгарган нерселер да. Мына Россия мамлекети азыр мына Украина менен ортосунда болгон окуяларына санкцияга жараша азыр соода экономикалык мындай жүрүшү Кытай мамлекети менен бир эмес эки эсе өстү азыркы заманда. Анан бул кайра жардам беребиз деген ниет менен мамлекетти биз кабыл албай ушундай бир каршы акциялар менен тоскоолдук кылганбыз да. Ошол акциялар атайын күчтөр тарабынан деп калбадыңызбы? Биздин Кытай менен Атайын күчтөр деген үчүнчү күчтөр да эми. Биздин Кытай менен Кыргызстандын мамилеси жанданып, дагы бир жогорку деңгээлге чыгышына бул Россия менен Украинанын ортосундагы кырдаал байланыштуу эмеспи? Андан кийин бул Россия менен Кытай мамилеси жанданып, алар дагы жакын болуп кетпедиби? Бул эгерде мындай дүйнөлүк жагынан караганда бул геосаясий оюндар болгон да. Өз убагында ошол каршы акциялар бир 10 жыл мурда болбодубу? Ошондо күчөпөдү. Өзүңүз айтып кетпеңизби, ошо нарында дагы Пашада дагы жакшынакай бир долбоорду четке кактык да. Бүгүнкү күнү ошол эле долбоорду ишке ашырып атпайбыз. Ошондон кийин тиги каргоосу ачылды болуш керек, Казакстанда. Мына Казакстан азыр биз каргоос аркылуу иштеп атабыз. Бизнес кылабыз деп атабыз ошол жака барып. Ошого мына көп жылдан бери чечилбеген маселе, мен айтып атам, бул стратегиялык долбоорду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Акыры мына сүйлөшүүлөр соңуна чыгып туруп практикалык кадамдардан баштадык. Аябай сүйүнө турган бизге мындай жакшы бир белги деле, иш-чара деле, окуя деле болду да. Ушул Кытай менен эле визасыз режим киргизүү маселеси да көтөрүлүп, азыр өкмөттүк деңгээлде каралып жатат. Анан бул жагына кандай карайсыз? Кытайды биздин калкы саны аз, Кытайдын саны көп деген маселе бар эмеспи? Жок. Казакстан киргизди ошол визасыз. Ал жагынан эч ойлонбош керек. Кытай азыр бүгүнкү күндө карап турат да биздин сунуштарыбызды ушул визасыз режим киргизгенге. Мурда бизде бар эмес беле визасыз режим. 30 күнгө чейин биз визасыз бири-бирибиз менен эле барып келип эле жүргөнбүз. Кытай мененби? Ооба. Кайсы жылдары? Ал жаңылышпасам баягы террористтик акт Кытайдын элчиликке качан болгон? 2011-жылы болгонбу? Ооба, ошол убактарда. Ошол убакытка чейин бизде визасыз режим эле болуп турган. Ушул жаман иш-чара окуя болуп калгандан баштап туруп коопсуздук тараптан кытайлыктар өзүнүн баягы коргоо инструменттерин пайдалай башташты да. Ошондо виза режим кирген, ошондо жөнөкөй биздин жарандык паспорт менен биз Кытайга виза менен бара турган шарттар түзүлгөн. Бүгүнкү күнү дипломатиялык жана кызматтык паспорт менен визасыз барып келишсе болот. Бирок мына бүгүнкү күнү биздин айдоочулар кандай кыйналып атат? Кытайдын элчиликте азыр очередте турушат да, визаны жаңылатабыз депчи. Транспорт министрлик тиешелүү кагаздарды берет. Анан тышкы иштер министрликтин консулдук департамент тиешелүү колдоону көрсөтөт. Очеред аябай көп ал тарапта. Анан бүгүн мен окудум жаңылыктардан, жегече окудумбу, биздин депутаттар Ошто кайра эле Кытайдын башкы консулдугу ачылса деген ниеттерин билдирип кетишти. Себеп ошол түштүк региондо биздин дагы айдоочулар көп болуп атат. Ошолор баардыгы азыр Бишкекке келип туруп визаларды жаңылатып атышат деп айтып атат да. Эми бул баягы өз убагында дагы жабылган себептери ушул коопсуздук маселелери болгон да. Бүгүнкү күнү анан кытайлыктар мындай өтө мындай терең баардыгын изилдеп, бүт тармактарды карап, талдоодон өткөртүрүп чечим кабыл ала турган калк да. Ошого алар дагы мен ойлоймун бир күнү ушундай чечимге келишет, биздин сунуштарыбызды колдойт. Визасыз режимге бир жок дегенде туристтик тармактан бири-бирибизди колдоп туруп, биринчи кадам катары ачса керек деген ниеттемиз. Себеп Кытайдын туристи канчалык бизге келсе, биздин экономикабызга пайда, биздин элибизге пайда. Кытайдан турист келеби? Келет, сөзсүз келет.
Себеп бизде шарттар дагы башка, айтып атпаймынбы, тамак ашыбыз дагы башка, элибиз дагы башка, жаратылыш дагы башка. Келет аны туура мындай туристтик тармагынан саясатты жүргүзсө, тиешелүү мындай презентация кылган материалдарды кыргыз, орус, кытай, англис, немис тилдерде өздөрү даярдашып, биздин тиешелүү мамлекеттик органдар жакшынакай бир мындай флайердерди же бир фильмдерди жасаттырып, анан ошол тышкы иштер министрликтин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланса, биздин дипломаттар, элчиликтерде ошол туристтик потенциалыбызды мындай алдыга жүргүзсө, ошондо туристтер дагы көбөйөт да. Демек бул визасыз режимди мындай эмес, киргизүүдөн кооптонууга жагдай жокпу? Жок. Эми бүгүнкү заманбаптын талаптары ошондой болуп калды да. Бул экономикага керектүү туристтик тармакта. Эгерде мындай дүйнө боюнча карасак, бир эле Таиланд мамлекет туризм менен эле өнүккөн да. Башка мындай жаратылыш же мындай башка бир кең тоо деген мүмкүнчүлүктөрү жок ал мамлекетте. Малайзия ошол эле мамлекет туризм тармагынан. Ошол эле биз эгер мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, эмнеге биз муну пайдаланбаш керекпиз? Бизде мисалы үчүн мына энергетика тарабынан мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, тоо кен ресурстарыбыз бар, анан кийин адам ресурстарыбыз бар. Мындай болгон менен креативдүү экономика менен жашыл экономикага бүт шарттарыбыз бар. Анан бүгүнкү күнү жаштарыбыз баардыгы кыйын эле айтишниктер болуп кетпедиби? Анан кийин мындай чет мамлекеттик тилди үйрөнөбүз деген аракеттерди кылып атышат. Ошолордун менен тең эле туризм тармакты иштетиш керекпиз да. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар болсо. Казакстан киргизгенден кийин байкап көрдүңүзбү? Буларда кандай болуп атыптыр азыр? Эми тим эле кытайлыктар басып алды деп айтканга мен өтө алысмын да. Ичинде бул кайра казак жарандар Кытайга көбүрөөк барып калышты. Биз деле ошондойбуз. Бизге деле ошол эле мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Хотя мындай караганда өзүбүздүн ички туризмибизди өнүгөбүз десек, эгерде ошол визасыз режим кирсе, биздин эле кыргызстандыктар ошол эле Ханьян островко барып туруп эс алып келебиз деген көбөйөт ошондо. Түшүнүктүү. Ал эми дагы кийинки темадан өтө турган болсок, Дональд Трамптын бийликке келиши Кыргызстанга кандай таасир этет? Же такыр таасир этпей коюш деле мүмкүнбү? Жок, кантип эле таасир этпейт? Таасир этет, сөзсүз таасир этет да. Ал киши өтө мындай эл аралык лидерлердин эң күчтүүлөрүнүн бири деп айтса туура болот да. Себеп мына менмин деген Америка чоң мамлекетине биринчи жолу эмес, экинчи жолу президент болуп келди. Анан келгенден дагы баштап туруп ички реформаларды кандай күчтүү азыр жүргүзүп баштады. Биринчи кадамдардан, биринчи күндөн баштап туруп. Анан буну жалаң гана америкалык жарандарга шарт түзөм деген саясаттуу реформаларды жүргүзбөй, эл аралык аренада дагы өзүнчө мындай кардиналдуу кадамдарды таштап баштабады. Мен ошол эле Россия менен Украина ортосундагы болгон иш-чараларды айтып атам. Анан Америка менен Ирандын ортосундагы болгон мамилелерди айтып атам. Анан сөзсүз Кыргызстанга мына ушул жаңы президент болуп келгени Дональд Трамп мырзанын таасири тиет да. Себеп биз баардыгыбыз эсибизде бар. Ал миграциялык саясат аябай күчтүү анын көз караштары. Себеп мындай Россия кечиресиз, Американ мыйзамдарды бузган нелегалдарды ал эч кандай эмоция калтырбай эле айдап атпайбы? Ушу мигранттарды тазалайбыз. Эгерде мындай мыйзам негизинде жашап атсаң жашай бер. Мыйзамды бузсаң кете бер деген азыр саясатын жүргүзөт. Ал жагынан дагы биздин жарандарыбыз мындай азыркы күнү Кудайга шүгүр баардыгы эле тың болуп калышты. Баардыгы эле мыйзам чегинде азыр барып калышса, ушундай шарт түзүлсө, иштеп эле келе атышат, жашап эле келе атышат. Менин укканым боюнчачы. Мындай өзү примерлер аз. Биздин жарандарыбыз мыйзамдарды бузду же нелегалдар болду депчи. Керек болсо, эгер башка
улуттарга караганда биздин Кыргызстанда барган кыргызстандыктар сабаттуу жагынан мыйзамга биз өтө жогорку деңгээлдебиз. Эми буга чейин Кыргызстан бир убактарда кара тизмесине кирип, жана жарандарын кабыл албаган сыяктуу, татаалдаштырган сыяктуу механизмдер да кирип калбадыбы? Ал убагында Андан кийин эми азыр дагы алар мигранттарга карата көз карашы анча жакшы эмес экенин өзү деле айтып келет. Анан биз тормошубуз керек. болгондой айтат да. Эми биздикилер тең эле Кыргызстандыктар менен Кыргызстанга кандай таасир? Биздикилер менен мамиле жакшы болсо, балким көбүрөөк кабыл алабы деген сыяктуу. жок, биздики эмнеси кандай болот билесиздерби? Бул кишинин өзү көз караштары дагы, аракеттери да өтө прагматикалык адам да. Бүгүнкү биздин президентибиз дагы кадамдарды ошондой эле көз караштарда. Прагматикалык, улуттук кызыкчылыктын негизинде түзүлгөн саясат болуп аткан кадамдар болуп атат да. Ошол жактан эгерде Трамптын жана Жапаровдун дагы мындай көз караштарын, саясий көз караштарын караса, бир эле келишет. Мындай салыштырсачы, прагматика, улуттук кызыкчылык болуп атат. Бүгүнкү күнү мына биздики деле ошондой болуп атпайбы? Улуттук кызыкчылык аркылуу бүт азыркы иш-чаралар өтүп атат да. Кандай гана бүгүнкү ички мамлекеттин ичиндеги реформалар болбосун дагы, анан тышкы аренадагы болгон реформаларга караганда биз ошондой азыр аракеттерди жасап атабыз. Аны деле Трамптын алдында, жанында жүргөн адамдар дагы байкап эле жүрүшөт да. Бул жактагы да элчи анда баары фиксация кылып туруп, Ак үйгө тиешелүү маалыматтарды берет да. Ошого Трамп деле келгенинен балкимдир бизге кайра жакшы болот деген оюмда. Себеп саясий жагынан эч кандай бизде көйгөй маселелер жок. Соода экономикалык жагынан жаңы технологияларды алып келгенге, анан инвестиция алып келгенге биз кызыкпыз, биз кызыктарбыз. Ошол шарттарды биз сүйлөшүш керекпиз да. Мына алысыраак турса деле баягы Джексон Венниктин поправкасын Кыргызстандан биринчи алышкан да өз убагында. Анан болгондо дагы биз $200 миллион гана жакын соода сатуу жүгүртүүбүз да Америка менен. Бул аябай аз да. Аябай аз. Ошол жагынан караш керекпиз да. Бирок шарт мүмкүнчүлүктөрүбүз бар өстүргөнгө. Трамп Украина менен Россиянын ортосундагы согушту токтотом деп бириктирүүгө киришкен. Анан бул токтото алабы? Дарамети жетеби сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча Россиянын президенти өзү токтотконго канча жолу айткан да. Токтотолу. Анан кийин эки тараптуу сүйлөшүүлөргө өтөлү. Анан Украинанын президенти өзүнүн позициясын дагы билдирген. Анан экөө тил табышпай жүрүшкөн. Анан Трамптын келгени ошол эки тараптын ортосуна баягы ортомчу катары жардам берем деген ниеттери өтө мындай геосаясий тармагынан актуалдуу да, өз убагында да болуп калгандай. Анан кийин өзү мындай инсан катары Трампка мындай жогорку деңгээлдеги мамилелерге дагы ишене турган киши болуп калды да. Мен ойлоймун, ал киши өзүнчө бир бул маселени акыры эң биринчиси жөнөкөй адам өлбөш керек да. Ошону токтотуш керек. Эң негизгисичи. Кийин бир тегерек столго отуруп туруп дипломатиялык түрүндө тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек да. Ошондой кадамдарды Трамп да, Путин да, Зеленский дагы айтып атышпайбы? Эми мен ойлоймун, ушул жылы бир жыйынтыктарга келет деген ниеттемин. Себеп чын эле бул чозулуп калган маселе болуп атат. Баардыгыбызга эле таасир тийгизип атат да. Себеп Россия менен иштешебиз десек, ар кандай бир санкцияларды менен Европа коркутат, же Америка чыгат. Бул жак менен бир кыймылдайбыз десең эле, ошондой бир өзүнчө бир чечимдерди кабыл алышат да. Банк тараптан, переводдор жагынанбы, же бир биздин бир-эки компаниялар да өзүнчө бир тизмеге дагы киргизип коюшуп туруп эле. Бул баардыгы
бизге негизги экономикабызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө бир жаман таасир тие турган эле шарттар болуп атпайбы. Анан сиз ошол дипломатия жагында көп иштеп, анан ошол президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүндө жетектеп жүрдүңүз. Бизде кепте сөз бар эмеспи? Биздин саясатка Россия кийлигишет, анан кандай бир чечим кабыл алууда алардын пикирин сурайбыз, алар каршы болгон учурда алар биздин ОМОНдо четке каттырып коет, биз толук мындай чечим кабыл албайт мамлекет деген сыяктуу айтылып келет да. Негизи ушундай кийлигишүүлөр болгонбу? Болгон эмес. Эч качан. Кыргызстан эгемендүүлүк мамлекет. Өзүбүздүн саясатыбызды ар дайым өзүбүз жүргүзгөнбүз. Жүргүзүп эле келатабыз. Мен терең ишенем, келечекте деле ошондой эле болот. Бүгүнкү күнү Кыргызстан жаш мамлекет эмес. Бардыгы мындай ойлогондочу. Биз жаштыгыбыз өттү. Биз туруктуу өзүбүздүн ордубузду тапкан эл аралык аренадагы өзүбүздүн сөзүбүз менен, өзүбүздүн ролубуз менен, өзүбүздүн салмагыбыз менен мамлекет болдук. Ошого бизге азыр эч ким мындай кыл, тигиндей кыл деп айта албайт. Бардыгыбыз буга демилге күбө болуп эле турабыз. Бардыгы эле биз менен эсептешип турушат. Себеп билесиздер, мына болгону 3 ай эле өттү жылдын башынан бери. Кандай гана биз эл аралык кадамдарга азыр ээ болуп туруп, демилгелерге ээ болуп турабыз да, Кыргызстанчы. Эми башынан айткандан кийин эң негизгиси ошол бүтүн дүйнөлүк уюмдун бириккен улуттар уюмунун деңгээлиндеги Кыргызстандын демилгелери өтө жогорку тепкичтерде турат да. Эң негизгиси мен айтып кетким келет, бул ошол тоолуу аймактардын мамлекеттерине 5 жылдык өнүгүүсү өсүшүнө өзүнчө буунун деңгээлинде резолюция кабыл алган. Кыргызстан демилгеси менен ошол 5 жылдык демилге 27-жылы соңуна чыгат. Ага чейин аябай мындай чоң иш-чаралар күтүлүүдө. Анан Кыргызстанда экинчи тоолуу саммит өтөт деген азыр маалымат дагы жүрөт. Ошол өзүнчө бир жыйынтыктарды жыйынтыктайт. Анан бир өзү тоолуу мамлекеттерге кандай салым кошулган деген биз бардыгыбызга күбө болобуз да. Анан ошол аябай мындай керектүү, биз өзү Кыргызстан тоолуу мамлекет катары биз гана көйгөйлөрдү билебиз гана, түшүнөбүз гана, анан кийин ошол демилгебизди дагы буун деңгээлде колдогонуна аябай мындай жакшы болду да. Бул чоң жетишкиндиктердин бири тышкы саясатыбыздыкы деп айтсам жаңылышпаймын. Анан ушул 26-жылдын аягында дагы чоң бир тышкы саясатка бизге иш-чаралар болот да. Бул туруктуу эмес, коопсуздук кеңешинин мүчөлүгүнө шайлоо болот. Кыргызстан ошол шайлоого талапкер болуп туруп өзү каттоодон өтүп, азыр аябай катуу иштер жүргүзүлүп жатат да. Бул аябай мындай биздин эл аралык аренадагы Кыргызстандын ролу дагы, орду дагы кандай болот деген өзүнчө баа дагы болот дагы. Анан кийин сөзсүз мындай демилгелерди дүйнөлүк деңгээлде кабыл ала турган дагы шарттар түзүлөт да. Ошого мен терең ишенемин. Бул шайлоолордон Кыргызстан ийгиликтүү өтөт, анан жеңишке ээ болот деп. Анан 2 жылга ошол биз туруктуу эмес коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү дагы, салымыбызды дагы мындай кошо турган дагы шарттар түзүлөт да. Ал кеңешке мүчө болуп кирип калса, кандай болот? Кимдер шайлайт? Же бардык мамлекеттер ошол буунун алкагында ошол 200гө жакын мамлекет бар да. Анан өзүбүз билебиз, туруктуу мүчөлөр коопсуздук кеңеште ким? Ошолор менен барабар бир деңгээлде, бир сүйлөшүү тегерек столдо отуруп туруп демилгелерди көтөргөнгө да укукка да ээ болот да. Анан буюрса ошол шайлангандан кийин биздин мамлекетибизди колдогон мамлекеттер дагы биздин демилгелерибизди дагы колдой турган да мүмкүнчүлүктөр болот да. Ошого
эл аралык аренада өтө жогорку деңгээлдеги бизге керектүү бул иш чара болуп атат да. Өзүңүздөр мындай түшүнсөңүз керек, бул бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат да. Биринчиден эми сөзсүз мындай геосаясий аренада дагы Кыргызстандын ролу дагы башкача болот. Анан кийин соода экономикалык, инвестициялык жагынан дагы өтө мындай жакшы шарттар ачылат да. Эң негизгиси биздин элибиз дагы bunun demilgesini biz жеткенден кийин өзүбүз эл катары сезип калабыз да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү иш чара да. Андан дагы башкасы дагы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан мына быйыл дагы эмдиги жылы дагы эл аралык уюмдарда төрагалык дагы бизге келип атат да. Эмдиги жылы Шанхай уюштуруу кызматташтык уюмунун дагы төрагалыгыбыз алдыда. Эмдиги жылы чоң саммит болот. 26-жыл. Ооба. Анан ошого өзүңүздөр билесиздер, ШОСтун мүчөлөрү, ошо туруктуу мүчөлөрү 8 мамлекет, андан дагы байкоочу мамлекеттер бар, андан дагы башка мамлекеттердин жетекчилери катышат. Өтө чоң жогорку деңгээлде саммит өтөт деп ишенебиз. Ошого деле мына Бишкек шаарыбыздын дагы азыр өзүнчө реконструкциялоо болуп туруп, жолдорду оңдоп, бул баардыгы ошол чоң иш чараларга даярдык деп мен ишенемин да. Туура эле эрте баштап туруп азыр даярдасак, эмдиги жылы биз баардыгына жогорку деңгээлдеги меймандарды тосууга дагы Бишкек шаарыбыз даяр болот деп мен терең ишенемин да. Бул баардыгы эл аралык таануу да. Бул биздин ролубузду, ордубузду түшүнө турган бир өзүнчө мамилелер да. Ошого кандай гана мамлекеттерди айтышпады, эсимде бар, туура айтасыз, Россия дагы, Кытай дагы өзүнчө мына өзүңүз айтып кеткениз кредиттер менен, карыздар менен басып туруп эле ловушка кылышат деген сөздөр болгон. Россия дагы өзүнчө эле тигиндей кыл, мындай кыл деген сөздөр болгон. Бул жактан Америка менен Европа дагы өзүнчө баягы USAID аркылуу же башка НПО аркылуу ушундай өзүнүн саясатын жүргүзгөн дегендер. Ушул аракеттер бар болсо дагы алар өзүнүн жыйынтыгына келбеген мындай аракеттер деп ойлоймун да. Себеп кандай гана бизде президенттер болбогон, биз баардыгыбыз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга, мындай улуттук кызыкчылыгыбызга таянып туруп чечимдерди кабыл алып жүргөн мамлекеттерден бири деп ойлоймун. Мына НПО бейөкмөт уюмдар тууралуу айтып калдыңыз. Бейөкмөт уюмдар ушул өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Алар ошо чет жактан каржыланып, бул өлкөнү иштен бүлүндүрүү аракетин көрүшөт. Алар ошол каяктан каражат алса, батыштан, Европа, Америкадан каражат алса, ошолордун саясатын бизге таңгуулайт деген сөздөр байма-бай айтылып келет. Сиз мамлекеттик кызматтарда жүрдүңүз. Чынында эле ушул мамлекет бейөкмөт уюмдардын залакасын тартабы? Баягындай от болбосо түтүн болбойт дегендей, ушул сөздөрдүн дагы ар кандай ушактардын деле бир данеги бар болсо керек да. Эми ар бир өзүнчө бир катары же бирдекени айтпай эле коеюн, бирок биз баарыбыз көргөнбүз да, кээ бир адамдар чыныгы бир мамлекеттердин кызыкчылыгын түртөбүз деп туруп аракеттерин кылышканда. Анан өзүнчө тиешелүү мыйзам дагы кабыл алынган Кыргызстанда. Бул баардыгы баягы ачык айкын болсун деп деген ниет менен кабыл алынган. Бул керек болсо башка бир каршы эл аралык уюмдар же бир мамлекеттер чыгышпады беле Кыргызстанга каршы деп туруп. Өздөрүнүн мамлекеттеринде деле ошол мыйзамдар бар. Керек болсо. Эмнеге аларда бар, бизде жок болбосун? Анда ошо айтып атпаймынбы, анда данеги бар болсо керек да. Ушундай эгерде тим эле күйүп бул мыйзам болбойт, демократияга же эркин сөзгө же башкага таасир тийет деген аракеттерине карагандачы, ар бир кадам, ар бир кыймыл өзү мыйзам чегинде болуш керек да. Ошого мыйзамдаштыруу бул өзү керектүү, объективдүү процесс да. Ошого мындай бирок ошол эле бейөкмөттүк уюмдардын Кыргызстанга өзүнчө социалдык тармакка, демократияга, эркин сөзгө өтө салымы зор деп айтыш керек акыйкат үчүн.
биз чыныгы демократиялык мамлекет болдук деп мактанып жүрөдүкпү. Ошого ошол өкмөт уюмдардын салымы дагы бар. Будачы. Мындай мамлекетибизге жардам беребиз. Биздин мамлекетибиз кыйын болсун деген ниетинен иштегендерге биз рахмат айтыш керекпиз. Ошол өкмөт уюмдарга. Кээ бир өкмөт уюмдар ар кандай бир иш-чараларга аракеттенип жүрүшкөндөр деле болсо керек деп ойлойм. Түтүн бекерден бекер чыкпайт. Кыргызстан ЭЭПке киргени ошол өзүн актап атабы? Билсек деле мигранттар өлкө жарандарынын өлкө ичинде эркин жүрүүсү чектелип атат деген сындар айтылып келет да. Жана мигранттарга талаптар күчөтүлүп, башка ЭЭПке кирбеген өлкө сыяктуу мындай чектөөлөр коюлуп жатат деп. Ошо ЭЭПке эгерде кирбесек, бүгүнкү биздин жарандарыбыз анда да кыйналмак. 10 эсе кыйналмак. Башкалар менен тең болупчу. Ошол ЭЭПтин мүчөсү, негиздөөчү мамлекет катары биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды, ошол жарандарыбыздын укуктарыны коргоп туруп, азыр ЭЭПтин аянттарында ошол талаптарды коюп атпайбызбы? Бардыгы ЭЭПтин жарандары тең болуш керекпиз. Бул бардыгы кабыл алынган келишим. Ошол тең болуш керек деген сакталбай калып атат Жок, сакталбай. Эгерде ЭЭП мүчө катары болбосо, андан да айтып атпаймынбы, 10 эсе жаман болмок да. Жок, эми киргенде шарттарын Россия аткарбай коюп атат дегенчи. Ал деген баягы өзү Россиянын баягы коопсуздук маселеге таянып атышпайбы? Ар бир мамлекет коопсуздук жагынан мындай тем более мындай террористтик акт болсо, эң жогорку, эң биринчи ошол коопсуздукту карайт да. Башка маселелер приоритеттин кийинки тепкичтиге өтөт да. Анан кийин баягы туруктуучулук, коопсуздук бекемделген, бардыгы жагынан биз бышык болдук деген мындай сезим пайда болгондон кийин башка маселелерге дагы өтөт да. Эми Крокустагы Москва шаарында болгон иш-чара өтө жаман иш-чара болбодубу? Өтө жаман иш-чара болду. Сөзсүз эми ушундай теракттан кийин Россиядагы бийлик күчөтпөдүбү шарттарды? Анан арасында дагы ким кылган, эмне болгон, биз баардыгыбыз күбө болдук. Эми Кудайга шүгүр, мына кечээ эле жогорку кеңеште айтылган экен, Тышкы иштер министрлигинин орун басары да катышкан, ошого суроо берген. Анан айткан, Кыргызстан жарандары Крокустун терактына эч кандай тиешеси жок деген расмий чечим бар экен. Ошого шүгүр. Ошол дагы биз үчүн аябай жакшы мындай сүйлөшүүлөргө дагы Россия менен сүйлөшкөндө ушундай бир Кыргызстан жарандарына тиешелүү бир тең шарттарды түзүп бергиле деген шарт негиз дагы болду да. Бул сүйлөшүү процесстер токтобош керек да, токтотпош керек. Аны сүйлөшүш керек, аны ар дайым бул маселени көтөрүш керек. Себеп биз көтөрбөсөк, ким көтөрмөк? Бул биздин кызыкчылыгыбыз, бул биздин жарандарыбыз, биз алардын укугуну, кызыкчылыктарды коргош керекпиз да. Ал үчүн тиешелүү органдарыбыз бар. Тиешелүү мындай Россияда консулдук мекемелери бар, элчиликтер бар, же миграциялык кызматтын өкүлдөрү бар. Ошолор баардыгы биздин жарандарыбыздын укуктарын коргогонго аракеттерин жасаш керек. Биздин маектешип баштаганыбызга да 1 сааттан ашык убакыт өтүп кетиптир. Жыйынтыктай берсек болот, анда сонунда бир эркин микрофон берели, бир кайрылуу сөзүңүз болсо. Кайрылуу сөз, эми негизгиси бүгүнкү ушул маегибизге сизге Элеман мырза чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушул мүмкүнчүлүктү берип туруп, тышкы саясат боюнча Кыргызстандын эл аралык ролу, орду боюнча ой пикир алмашып сүйлөштүк. Жанагы аябай мындай жалпак тил менен айтканга айтып бергенге аракет кылдым. Себеп мен терең ишенем, биздин мекендештерибиз, биздин жарандарыбыз ушул маегиңизди көрүп туруп, бир аз болсо да кичинемдей түшүнүгү пайда болуп туруп, тышкы саясат Кыргызстанды кандай жүргүзүлүп атат, келечеги барбы, жокпу, өздөрү мындай түшүнүп туруп кабыл алат деп терең ишенемин. Эң негизгиси, мен аябай оптимисттик адаммын да, көз карашымдагы, кыймылымдагы оюм деле да. Анан андай кылсак, кылбасак болбойт да.
бар болот, Кудай буюрса жакшы болот десек, ошондо жакшы болот. Аракетинич, аракетке берекет. Жок, бул болбойт деп отура ошо менен жок боло берет да. Ошо каерде кандай болбосок дагы оптимисттик боло билүү. Бүгүнкү мамлекетибиз өтө мындай жогорку деңгээлде өзүнүн орду бар. Мен жогору айтып кеттим, жаш мамлекет эмес, күчтүү мамлекет болду деп терең ишенемин. Кандай болбосо да, каерде болбосок дагы ошол сыймыктанып, биз Кыргызстандан болобуз деген өзүбүздүн позициябызды бекем кармап жүрөлү деген ниеттемин, каалоом дагы. Анан элибиз эсен аман тынч болсун, мамлекетибиздин асманы ачык болсун, жараткан өзү колдосун. Рахмат. Рахмат сизге дагы бүгүн бизге тайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто дипломат, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Данияр Сыдыков болду. Маекти мен Элеман Карымшаков алып бардым. Аман туруңуздар.